Шекер шоу ардактайымдар жана мырзалар. Албетте, дал ушул эмоцияларды бүгүн сиздер көрөсүздөр. Конокто Гүлзат Мамытбек, Кыргызстандын жана планетанын деми өлбөс, сынбас, тайманбас. Укмуш. Неме, өлбөс Кашей бар эле, эми өлбөс Гүлзат болду да. Кыргызым алтынын береке, мошум аябай сүйөм мошумду. Гүлзат Мамытбек ким? Бул суроо болду, мага. Сиз өзүңүз кандай сүрөттөйсүз? Мен эле коомчулуктун оюн айтып бердим сизге. Окей. Сиз өзүңүздү кандай сүрөттөйсүз? Гүлзат Мамытбек ким? Гүлзат Мамытбек өтө бийик максаттары бар адам. Анан максаттарын канчалык бийик болсо, түйшүктөрүндө ошончолук бийик болот экен, бирок түйшүктөрүндө өткөндөн кийин ошончолук эркиндигин дагы бийик болот экен да. Анан мен өтө чоң максат коюп алгам өзүмө. 2020-жылы, жок 2030-жылы Кыргызстан номер 1 болушу керек деп. Мен СИДОдон чыгып келгенден кийин өзүм ушундай убада бергем. Мен 30-жылы президент болом деп. 8 жылдан кийин болуш керек. 8 жылдан кийин президент болом. Азыр дайданып келдим. Саясат боюнча такыр маалыматым жок экен. Сабатсыз экенмин саясат боюнча. Азыр эми кичине сабаттуу болуп келдим. Анан кийин өтө чоң максат коюп алдым да 2030-жылы Кыргызстан номер 1 болгон деген нерсе реалдуу эмес болуп көрүнө берет кыргыздаргачы. А бирок тарыхты биз окуп келсек, тарыхты изилдеп келсек, Кыргыз номер 1 эмес. Не то что номер 1, ал номер 0 болгондо даже 0 бесконечность болуп кеткен да, анткени Кыргызстан коркуп кытайлыктар китайская стена куруп алышкан. Манан сатабыз дүңгүрөтүп, кытайлыктарды коркутуп, тизелетип алардын баарын тең. Неге анткени күч болгон. Манан сатабызды да чоң жинди дешкен. Мен дагы жинди дешет го. Кимдер айтат антип? Мени жинди дешет, мен көп эле комментарийлерден окуйм. Өзүңүз айтып өттүңүз, буга чейин баягы темир тур атынан чыккандан кийин ушундай максат койдум депчи. Ооба. Ошо максатка жараша дагы сыноолор болот. Бул максаттар мурда эле бар беле же ошол? Мурда эле бар болчу. Негизи кичинекейлик кезимден билем да, мен Кыргызга ушунчалык көп эмгек кыларымдычы. Анан менин ата-энем да түшүнчү эмес, бул кызың вообще каяктан келген, каяктан чыккан кыз деп атам да таң калчу эле. Атама, мама айтыпчы. Анан эски күйөөм дагы катын иш аяғын жууп отура бер да, Кыргызстанды сен көтөрө алат белең деп ушундай бир мындай кемсинтүүлөрдү көп сүйлөчү эле. Анан мен билет элем да, мен Кыргызстанды көтөрмөк түгүл планетаны көтөрүп жиберерим деп. Бирок андай ал нерселерди көп айтчу эмесмин, анткени айтсаң эле жинди катары эле кабыл алышат. Бирок мен ошо киши менен 7 жыл жашап, уже өлгүм келип, өзүмө кол салгым келип, даже чердакка чыгып да өлүп алсамбы деп ойлочумун да. Анан бирок кичинекей кызым төрөлгөндөн кийин, 3-балам төрөлгөндөн кийин алар күч берет, ошо кичинекей кызымдын көзүн көргөндөн кийин кантип бул баланы таштап кетем? Жок, мен бирдеке кылышым керек. Бирде өзүмдү өзгөртүшүм керек. Семирип кеткем мондай 80-85 килограмм болуп. Анан кийин окуй баштадым мен. Издей баштадым. Изденип анан окуп баштагандан кийин устаттарым келип, сен тур, көтөрүл, сен мынча эле жоопкерчилик алапсың, кичинекей эле иненин башында эле. Сен жоопкерчилик ала турган күчүң мондай экен деп сүрөттөп бергенден кийин мен тесттерди өткөндөн кийин ушинтип айтышты да, анан ыйлап ошондо аябай билимге басым жасадым. Ошондо бир 37-36-да ойгондум да. Катты ойгондум, экинчи жолу ойгонгонум ошол болду. Бул кандай нормале көрүнүшпү? 36-35 жаштагы. Эмичи эчтекени норма десе болбойт. Мындай да, Кыргызстан 2030 номер 1 болот десем, мен Аскар атам Салымбеков, Дордойдун ээси, өкүл атам айтып атпайбы? Болду эми неме унчукпачы, элдин баары күлүп атат, тиги кызыңызды тыйбайсызбы деп атат. Нереалдуу нерсени айтып атпайсыңбы дейт. Анан айттым, ата дейм, реалдуу деген нерсе эмне? Мен боло турган нерсе да дейт. Анан 30 жыл мурун ушул саздын үстүндө чоң килейген Дордой базары болот деген сизге ишенди беле? Ал нерсе элге реалдуу болду беле десем. Качан түптөдүңүз бул окуу жайды? 2006-жылы. 2006. Алмаш Шашынч Атамбаев жардам берген. Мен ал кишинин кол астында иштегем. Пресс-секретарь болуп, ал киши министр туризма болгон ошондо. Анан сен аңгысың бар турбайбы деп туруп мага сунуш кылды, кел саат 8-тен 9-га чейин үйрөт мени англисче. Анан 9-да ишибизди баштайлы. Деп ошондо мен саат 8-ден 9-га чейин сабак үйрөтүп баштаганда 10 күндөн сүйлөп. Алмазбек Атамбаевка үйрөттүңүз беле? Англис тилден. Англис тилин үйрөткөм, анан сүйлөп калган 10 сабактын ичинде эле грамматиканы полный өтүп, ушу китепти полный өтүп, анан сүйлөп калганда мынча жеңил. Анда кишинин дагы
ай сиз министрсиз конечно, бирок сиз сабак учурунда окуучусуз, келиңиз бул столго отуруңуз деп туруп креслосунан ылдыйраак отургузуп туруп партага отургузуп туруп анан кийин доска менен сабак бергенде тапра деп окутуп салгандан эси болуп, ай сен мектеп ачпайсыңбы, окуу жай ачпайсыңбы сен деп ал киши мага дем берген. Мен анан айткам, ой Алмаз Шашенович, мен бизнести, окуу жайды 40-ка чыкканда ачам дегем. Анан неге дейт? Неге өзүң чектеп атасың? Сен азыр 24-төсүң дейт. Мен айттым, ушунду айткан мага бир чоң улуу байкелер. Азыр бул иштеп атабы ошондо? Окуу жайыңыз? Айтайм, окуу жайым иштеп атат. Биз азыр чоң марафон кылып атабыз. Мен онлайнга кирип кеттим. Негизи ушундай мобильный приложение, мобильный жүктөмө ачкам кайтайм деген. Ошону акырына чыгара албай анан кийин түрмөгө түшүп калатпаймынбы карыстап. Айтишниктер неметпейчи, айтишниктер жакшы иштей албай калып, мен карыстап калдым. Ошол айтишниктер ошол сиздин баягы долбооруңузду аягына чыгарбай, ошонун айынан сизди түрмөгө алып барып койду окшойт, ошондой проблема калган үчүн анан баарын тең эски күйөөмдү уюштуруп кечке инвесторлорго барып, ал мошенник, аны түрмөгө отургузуп ал күйөөгө тийип кетпесин башка деп. Эми а кишинин мага кылган өчү да. Мейли эми а кишини дагы кечиребиз. А киши дагы мен массалык маалымат каражаттарына берген маегиңизде негизи ошол түрмөдөгү болгон учурду бир сүрөттөп бериптирсиз да, эми ал жакка мен түшкөнүмө деле бактылуумун дептирсиз да. Себеби көрүш керек ар бир адам дептирсиз. Жок, ар бир адам эмес, лидерлер көрүш керек экен. Лидерлер көрүш керекпи? Ооба, лидерлер көрүш керек экен, анткеничи бир камактынчы бир сүрү бар. Сталин 6 жыл отурган түрмөдө. Ленин 4 жыл отурган. Махатма Ганди Индияны кулчулуктан чыгарган киши 18 жыл отурган. Нельсон Мандела ООНду түптөгөн киши 27 жыл отурган камакта. Анын үстүнө сийип чичип аябай униженияларды көргөн. Эмичи андай нерсечи такшалтып сени мондай. Биздин Юсуф пайгамбарыбыз дагы кудукта отурган. Анда түрмөлөр кудук окшогон болчу, кудукта отурган түрмөдө. Ошондуктан ал нерсе өзүнүн бир сүрү бар, ал нерсе бир өзүнүн күчү бар. Эгер ошол нерседен чыгып өтүп кетсең, анда турмушта любой нерсени жеңесиң да. Любой нерсени жеңе аласың. Мен азыр коркутуулар дагы бар, хейтерлер дагы бар, айтам. Билгениңди кыл дейм. Колду мынтип шилтеп туруп билгениң кыл. Анткени аяктан чыккан киши ал жер азыркы учурда коркунучтуу деле эмес. Ушундай эле обычный эле комната, обычный эле үйлөр эле. Просто решеткалар бар да, железный. Ана темирден эшик. Ана аларга дагы эжекелерге дагы дем бердим. Эжекелер эмне илеп атасыңар деди, эмне илеп атасыңар? Ушундай темир тор эмне силердин үйүңөрдө жокпу? Биринчи этаждарда бүт эле темир решеткалар. Эмне силердин эшигиңер темир эмеспи? Ошондой эле. Эмне атасыңар? Азыр как раз убактыбыз көп. Убакыт деген эмне? Убакыт Кудайдан берген аманат. Убактыбыз көп. Китеп окуйлу, зикир чалайлы, намаз окуйлу. Давайте мындай эме кылалычы, бир аракет кылалычы. Позитивке. Тумар ТВны сайып алып туруп, билечим жарым саат жарымда. Азыр зарядка турла деп туруп эле. Саат 7-те туруп алчым, мен ишке баратканда. Эмне ишке барасыңбы деп. Баса. Ал жакта дагы айтыптырсыз да, мотивация берген сырткары дагы мындай китеп жаздым деп анан баягы кайгырып отуруштун эмне кереги бар, жөн отуруп ал жерде дагы мен тил үйрөндүм деп, канча тил бирди үйрөнүп атам деп дагы айткан экенсиз да. Кеттим. Мен 4 тил үйрөнө баштадым. Элдин баары эмне берет? Куранда жазылган, Куранда мындай, Куранда жазылган камчыны туруш керек, камчыны пятница сайын аялды уруп туруш керек деген ушундай бир дөдүрөгөн эркектердин сөзү бар да. Куранда жазылыптыр дегенчи. Анан кийин чала молдо дин бузар дегендей. Ана ошол Куранды өзүм окуйнчу деп. Сиз отурганда дагы ата бабаларымдын 500 жылдык китеби бар, мондай Куран, арабча жазылган. Мен фамилиям Алымкулова Гүлзат Мамытбековнамын. Ошо Алымкул атамдын китебин алып келип берди атам, мамам. Куранды көрүп алып, окуп алып, илип атам, окуй албайм да. Анан уже окугум келет, мама, окугум келет, мага араб тилинин китептерин алып келгечи десем, араб тилинин китептерди алып келип берди мамам. Анан үйрөнүп атам, анча-мынча окуп калдым. Өтө оймо чиймөйсү бар темел сонун тилкен. Ошондо арабча үйрөнө баштадым. Кытайча үйрөнө баштадым, французча, анан испанча. 4 тил үйрөнө баштадым. Азыр 6 тил билем, 6 тилге дагы 4 тил кошулса 10 тил болуп калат экен. Азыр араб тилин жакшы үйрөнүп калдыңызбы? Араб тили татаал тил экен. Араб тили бир тамгасы 4 түрдө жазылат. Алфавитте бир түрү менен, сүйлөмдүн башында, сөздүн башында бир түрү, сөздүн ортосунда бир түрүндө, сүйлөмдүн аягында бир түрүндө. Ошондуктан сен 4 түрдү даттап калышың керек да. Бирок болот. Любой нерсени акырын майдалап бөлүп жасап келе берсең, чоң нерсени жутуп кое аласың. Азыр канча баланын ата энесисиз, апасысыз? 3 баланын ата энеси. Алар менен кабарлашып турасызбы? Жок, 3 жылдан бери көргөн жокмун балдарымды, 3 жылдан бери
үнүн уккан жокмун, көзүн көргөн жокмун. Анткени балдарга талашам деп жүрүп дагы проектимди аягына чыгара албадым. Чынын айтсамчы, жакшы айтышыңтерди таба албадым. Эки оттун ортосуна болуп калдым. Биякта согушуп келем, урушташып келем, соттошуп келем, биякта проектимди жылдырып иши эки жака талтайып калдым да мынтипчи. Анан өзүмө мындай сөз бердим. Мен балдарды талашпайм. Үй салып бергем, ошо 3 этаждын үйүндө жашасын. Кичине балдарым өгөй эненин тарбиясын көрсүн. Кичине кыйналган балага мындай такшалган болуп кыйналган. Бирок башында сиз менен жашап жүрдү го. Ооба, ошо талашып атканда, анан согушуп атканда адвокаттар менен. Азыр кабар албайсыз? Жок, азыр мен аякка даже басып барбайм, кереги жок. Басып барып алар менен урушуп, анан таяк жеп, анан кайта милиция бар. Жок, мен анан көрө ошол долбоорлордун үстүндө иштеп атам. Анан кийин президент боло алайын, анан кийин балдарды бербей көрүптүр. Президент болсоңуз эми кайра келет да. Балдар. Сиз жолдошуңуз эми ооба буга чейин келишпестиктер сиздин жашооңузда болуптур, эгерде жакын арада келип кечирим сураса. Ооба, кечиришебиз бири-бирибизди. Бирок дос катары эле калабыз, айланайын, бир тууган катары эле. Мен а кишиге кайта тийбейм. Мындай дейт го, базар көргөн эчкиден түңүл дейт го. Мен базар көрүп калдым, мен эки жактыга барып келип, жакшы жигиттер, жакшы эркектер бар экен. Мезгили. Тур кыргыз, чын эле ойгон. Мен 2017-жылдан бери кыргыз номер 1 болот деп келатамбы? Келатат ошол нерсе, ошол доор келатат. Айсулуубуз номер 1 болду. Шевченкобуз номер 1 болотат. Жигиттерибиз номер 1-дикти алып келатат. Главное участие, главное не победа дейт. Атасынын башы, главное победа. Номер 2-чини алып келдим. Жок, номер 2 болбойт, номер 20 болбойт, номер 1. Ушул жүйнөдө жашагандан кийин номер 1 бололучу. Манас атанын урпактары, Манас атаны уят кылбайлычы, Манас атабыз номер 1 болгон, номер 1 боло алабыз. Ар бир кыргыздын канында Манас жашайт. Менин сөздөрүм бүт кыргыздын койнуна, ичегисине, канына кирип кетет. Биздин спортсмен балдар мойнуна албаганы менен менин видеолорумду, менин ырларымды угуп туруп анан кийин бойго чыгат экен. Айланайындарым, ошону моюнга алып ачык сүйлөгөндө эметеличи айланайындарым. Ошондуктан давай кыргыз, чоң бол, 1 бол, номер 1 бол.